Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде радио клиника 118 программасы, студияда Гүлбүбү Үсөнова. Өлкөдө коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал курч болуп турат. COVID-19 чалдыккандар менен катар эле пневмония же өпкөнүн сезгенүүсү менен ооруп жаткандар жана андан көз жумгандардын саны өсүп жаткандыгын статистикалык маалыматтар көрсөтүүдө. Республикалык ыкчам штаб коронавируска же башка курч респиратордук инфекциялык ооруга шектелген бейтаптарды амбулатордук шартта дарылоо алгоритмин жарыялады. Коронавирустан үй шартында кантип дарылануу керек? Жаңы алгоритмге ылайык дарылануу кандай жүргүзүлөт? Бул жагдайда эл эмнелерди эске алып, кандай жагдайларга өзгөчө көңүл бурушу керек? Ушул жана башка суроолорго адистин жообун алабыз. Биздин бүгүнкү программабызга телефон аркылуу үй бүлөлүк дарыгерлер тобу ассоциациясынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, коронавирусту дарылоонун жаңы алгоритмин иштеп чыккан топтун мүчөсү Сүйүмжан Мукеева телефон аркылуу кеңештерин берет. Сүйүмжан Токторовна, сиз бизди угуп атасызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Сүйүмжан Токторовна, күндөн күнгө Саламаттык сактоо министрлигинин берген маалыматтары боюнча коронавирус пневмониясына кабылгандардын саны өсүп аткандыгы, андан каза болуп жаткандардын санын дагы жарыялап жатат. Вирус өпкөгө киргенде кандай өзгөрүүгө дуушар болот? Коронавирус баягы эле кадимки биз билген грипптердин вирустун бир түрү, бирок мунун өзгөчөлүгү бар да. Бул жугуштуу, өтө жугуштуу. Жөнөкөй грипп менен бир киши эки кишиге жуктурса, коронавирусный инфекция болсо 5-7 кишиге жуктурат. Ошентип элдин саны көбөйүп атат. Ал биринчи өзгөчөлүгү. Экинчи өзгөчөлүгү бул коронавирус өзү пневмонияны чакырбайт, бирок себепкер болот. Кантип себепкер болот? Ооз, мурдун тиги тамакка киргенден кийин, жөтөл биринчи күндөрдө 5-6 күнгө чейин ошо жана верхний дыхательный пути деп коебуз, жана мурунда, тиги тамакта. Анан болсо өпкөгө түшкөндө, өпкөгө ылдыйлап түшкөндө, ал өпкөнүн өзүнө кандын ичинде болот да, вирустардын баары кандын ичинде да. Жанагы капилляр, сосуд, ошо кандын өзүнүн ичинде да. Ошо кандын ичинде ошо вирус жана эритроцит деп биз коебуз го, эритроцит. Эритроциттин эң негизги функциясы бул кислородду ар бир органга алып барып жеткирип, ошо кислород менен камсыз кылып туруш керек да. Ошо кычкылтекте эритроциттер. Ошо эритроциттин эң негизги функциясы. Коронавирус болсо эмне кандай таасир этет ошол эритроцитке? Ошол эритроцитти ал кандай десем, разрушает. Талкалап атат, талкалап коет экен да. Эритроцит жанагы ошо анын ичинде темир заттыгы бар, железо. Ошон үчүн гем дейбиз, гем, железо, анан белок менен. Ошо экөө байланып, ошо гемоглобинди курушат. Ошо гемоглобин талкаланып калат дагы, темир заты өзүнчө, белок заты өзүнчө болуп, анан ошо темир заттар жанагы кичинекей майда капиллярдын ичинде жана кандын майда тромб деп коебуз да, бири-бирине мындай жабышып биригип калышат. Анан ошо жабышкан майда тромбтор ошолор сосуддарды жакшы мындай канды жүгүртпөй токтоп, ошол жерде ар бир тиги өпкөнүн жанагы дем алган альвеоласын 1 эмес 2 сосуд, 5-6 сосуддар бар да, ошонун баары ошо тегеректеп калат. Ал бир, анан гемоглобин өзү жанагы талканып калгандан кийин эң негизги функциясы кислород менен камсызданган функциясы өлүп атпайбы? Анан бүт эле органдарга кислород жетпейт. Бирок биринчи биз ошол өпкөдөн сезе баштайбыз. Аба жетпейт. Анткени биз көнгөнбүз деп, абаны биз өпкөдөн алабыз, дем алганда алабыз. Дем алган сайын ошо кислород ошо гемоглобин менен байланып, эритроциттин ичиндеги гемоглобин ошо кислородду байлап, ар бир органга бучок кырчына бүт баарына жиберип турат. Бул момент эмне болуп атат? Ошо вирустун таасири менен ошо эритроциттер талкаланып калып атат. Анан эң негизги функциясын гемоглобин, эритроцит аткарбай калат. Ошон үчүн жанакындай балы кетип, анан дем жетпегендей ошондой ощущениялар пайда болот. Бирок бул коронавирус ошентип канды жакшы циркуляцияда бузуп, ошентип өпкөгө эметкенден кийин, анан биздеги эле биздин ичибизде өзүбүз менен бирге жашап аткан бактериялар күчтөнө баштайт. Ошол эле стрептокок, стафилокок, пневмокок биринчи. Анан ошолор да кыймылдай баштайт. Анан ошондо пневмония башталат. Же болбосо биринчи негизи ошо
пневмонияның башталышынын негизи эмне болуп атат? Бактерия эмес, именно вирус болуп атат. Вирустан башталып атат, Именно вирус болуп атат. Бизде мурда өпкөнүн ичине кирип, башка киргенде болбойт. Ал канда жүрөт да вирус, кандын ичинде жүрөт да. Анан ошентип өпкөдө эмес, башка органдарда коронавирус инфекциясы башка органдарда таасир этет. Мээге, жүрөккө, өпкөгө, боорго, бөйрөккө, жада калса жана балдардын дагы буттары, баштары кызарып көгөрүп атпайбы? Ошол жетишпек, жанагы кан циркуляциясы жетишпегендиктен. Өпкө ал ошо жанагы биз дем алып, ошо күнгөн анан өпкөнү эле биз сезе баштайбыз да. Ал убакта башка бирөөнүн өзгөчө жанагы көп хронический оорулары барлар, диабет, гипертония, мурун бронхит, пневмония менен ооруп чыкса, бөйрөк оорусу, боор оорусу, бүт оорусуна таасир этип, ошо эски оорулардын баарын козгойт. Ошон үчүн ошондой өнөкөт оорулары бар адамдар мындан өтө сак болуш керек. Өзгөчө жашы 60-тан ашканда, анткени алар бул өзгөрүүлөрдү өтө мындай оорчулук менен көтөрүшөт. Демек, биз мурда эгерде буга чейин бактериялуу пневмония жөнүндө сөз кылып келе турган болсок, бүгүнкү күндө вирустуу пневмония кабыл алып атабыз, Мындай болуп атат да, азыр мындай мунун бөлүмү бар. Коронавирусный инфекция тастыкталган, жанагы ПЦР анализ алынып, коронавирусная инфекция көбүнчө тастыкталган эмес, анткени баарына жанагы реактив жетпей, баарына коюлбайт. ПЦР реакция анализи баарын эле койсо, анда биздики 100% коронавирусный инфекция деп чыкмакчы. Бирок өкмөттүн анга эмеси жетпейт. Ошон үчүн баарына коюлбайт. Ошон үчүн тиги лабораторно тастыкталган эмес деген коронавирусный инфекциянын диагнозу бар да. Анан жанагы контакт, тиги оорулар менен контакт болгон. Ошол 3 түрү бар да. Бирок мунун баарынын себеби бул коронавирус. Башка эчтеке жок. Ушул эле коронавирус. Жана үйдө пневмония, атипичная пневмония деп атабыз, ал деле коронавирустун кесепетинен пайда болгон пневмония болуп атат. Демек, азыркы учурда сиздер буга чейин дагы адистер айтып келгендей, эч кандай ОРВИ, биз айтып келген грипп оорулары жок. Бизде азыр бир гана коронавирусный инфекция жүрүп атат. Анткени өзүңөр деле эстегилечи, былтыркы мурдагы жылкы жайларды пневмония болчу беле, ОРВИ болчу беле. Болчу жанакы башка түрлөрү, мороженое жеп алса деп турган кезде, же кондиционердин астында 1-2 саат отуруп калса, 1-2 күндө бурулдап басып кетип калчу, эчтеке болбой эле. Азыр андай жок, мына пневмониядан күндөн күнгө өлгөндөр көбөйүп атат. Ушундай өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен, демек, дарылоо шартын дагы өзгөртүүгө туура келди да азыр, Мындай болуп атат да, чынында бул баягы коронавирус илгертен бери эле белгилүү болгонго карабай, бул мындай ситуация, мындай пневмония бизге жаңы келип атат да. Бирок эми бул кетпейт, бул эми калат биз менен. Биз ушуну менен жашоого үйрөнүш керек. Бул эртең кетет, бутет деген бул башка совсем такыр болбогон эле түшүнүк да. Бул биз менен калат. Бул коронавирус менен биз жашагонду үйрөнүш керек. Ошон үчүн жанагы күндө какшалып аткан өзүндүк гигиенаны, колду жууганды, маска тагынганды, жанагы социальный изоляция деп 2 адамдын ортосунда 1,5 метрден болуш керек аралыгы деген, аны колдонуш керек. Анткени антпесек биз ооругандан оорой беребиз, арабыздан жана жакындарыбыз кете берет. Ошон үчүн ошол берилип аткан рекомендацияны кармаш керек да, так кармаш керек. Анткени бул мындай түшүнүктө да бир 5 киши жашаган үй бүлөдө бирөө ооруп калса, жогу тамак ичишет, бир залда отурушат, болбойт. Бирөө ооруп калса, ошон ооруган кишини бир комнатага өзүнчө бөлүп, 14 күн өтмөйүнчө, бир 12 күн өтмөйүнчө ал мындай башкаларга коркунуч болот да, анткени андан башка үй бүлөнүн чилендери жугуздуруп алат. Ошон үчүн ошол киши өзү жакшы түшүнүп, ошо үй бүлөдүн ичинде бирөө жакшы түшүнүп,
эжекеси байкеси эне апа ата тетиги комнатага жата туруңуз деп бөлүп, идиш ягын бөлүп, жана санитайзерлерди берип, маска берип, туалетке чыккан сайын маска менен чыгып, туалеттен чыгып кирип пользоваться эткенден кийин колдорун обработка жасаш керек. Ошо самоизоляция деп коебуз. Аны биз кыргыздар сактабай атпайбыз. Ошон үчүн бир үй бүлөдө бирөө пайда болсо бүт үй бүлө азыр ооруп атпайбы? Ошон үчүн бөлүш керек. Бөлүп туруп, ошо эми бөлүп турганда биз эмнени айтабыз? Тамак чогуу ичпей, чогуу жатпай, чогуу мындай жакын отуруп алып маектешпей, ошо бир 2 жума ошондой өзүнчө изоляцияда болуп туруш керек да. Обочолонтуп, Ал ошо эң негизги үйдө ошо эрежеси ошо болот. Ал бир анан бул ковидтин жанакы оор деңгээли, орто деңгээли, жеңил деңгээл деген эме течениясы бар да. Көбүнчө 40-50% адамдар жеңил деңгээл менен мындай ооруп, өзүлөрү да байкабай калышат ооруганын. Бирок ошолор себепкер болот инфекциянын таралышына. Себепкер болот. А жанагы жеңил деңгээлде ооругандар, алар сөзсүз үйдө болуш керек. Эч бир врачты издеп, рентген жасайм, компьютерный томография жасайм, тиги антибиотикти алам деген эч кажети жок. Бул эң негизги жеңил деңгээлде ооругандар үйдө болуш керек. Жөтөл болсо жылуу суюктукту ичиш керек. Чай болобу, сорпо болобу, жылуу, бирок көбүрөөк ичиш керек да. Ошол 2 литрден кем болбош керек. Бирок жүрөк оорулар, давлениялары барга биз 2-3 литр ичкиле деп айта албайбыз. Алар билишет, суюктук ошо давлениясын көтөргөн. Жогорулатып жиберет. Ошон үчүн давлениясы жок адамдар 2-2,5 литр суюктукту суткасына ичиш керек. Эмне үчүн анча көп ичиш керек? Анткени суюктук кандын жанакындай коюлуп, жанакындай тромб пайда болушуна каршы болот. Суюктук канча көп ичсең, ошончолук кан суюк болот. Суюктукту аз ичсең, ошончолук кан эметип кетет, коюлуп кетет. Коюлган бул жакшы нерсе эмес, коюлганда жанакындай тромбтор бат-бат пайда болот. Ошого каршы, ошо күнүнө 2 литр, 2,5 литр суюкту ичиш керек. Жылуу суюк, ысык чай ичиш керек. Анткени ысыктан жанакы тамакта, ооздун ичинде тиги вирустар өлөт ысыктан. Ошентип 10-12 күн ошондой суюктукту көп ичиш керек. Анан кээ бирлеринки бар тиги тамактары мындай ооруйт, кычышат. Ага деле ошо бат-бат ысык суюктукту ичип, жанакы полоскать этип, ар бир 3 саат сайын эмне менен полоскать этсе болот? Сода менен полоскать, перекись водороддан, анан жана аптекада спрейлер бар го, тамакка эметке чачкан. Ошондой аптекадан алып, ошондой спрейлер менен, антисептический спрейлер менен колдонсо болот. Анан эми булагы тиги жеңил деңгээлде болгондо ошо температурасы 38-5-39 жакындаганда парацетамол ичсе болот. 500 миллиграммдан аны тиги 4 маал же болсо ибупрофен. Бирок ибупрофен балдарга болбойт 12 жашка чейин. Тиги чоңдорго 200-400 миллиграммдан ар бир 6 саат сайын 4 маал болуп атат да ошондо. Бирок бул ибупрофенди 5 күндөн көп ичпеш керек. Анткени мунун побочный эмелери бар. Терс таасирлери барбы? Терс таасирлери бар. Ошон үчүн 5 күндөн ашырбаш керек. Парацетамолду температураны баса калып төмөндөтпөш керек. Анткени температураны жакшы көтөрсөңөр, парацетамолду ичпей эле жатардын астында
кечки тамактан кийин бир таблетка аспирин ичип койсуңар. Ал аспириндин дагы эмнесине биз ишенебиз? Аспирин канды суюлтат. Жанакы тромб пайдаланууга каршы болот. Демек, оорубай таза турган кишиге деле азыр сунушталып атабы ушул аспиринди? Жок. Только жанакы жеңил белгилери бар. Жеңил белгилери, жанакы жөтөл, температура болгондорго баарын, айылдын баарынан кереги жок. Азыр баары бүт бар аспирин ала башташат. Анын эч кереги жок. Ооругандар гана. Ошол анан ошо аспирин 75-150 миллиграмм жатарда кечки тамактан кийин. Кирелдин киши мен ооруп атам жатып албаш керек. Анткени бул тиги өпкөнү жакшынакай вентиляция кылыш үчүн адам отуруш керек, басыш керек. Ошол эле тиги жанакы изолирование бөлүнүп койгон комната басыш керек. Анан көп учурда улам жаздыкты ичине коюп алып, башын ылдый кылып жасап, это эме деп гимнастика деп коебуз, дыхательный гимнастика. Анткенде ошо мындай аркасына жатып алганда тиги өпкөнүн вентиляциясы начарлайт. А ичке жатып, терең дем алып, жаздыкты ичине коюп алсаң, анда жанакы ылдыйкы өпкөнүн ылдыйкы жактары жакшынакай вентиляция болот. Воспаление ошо ылдый жактан баштап болот да, жакшы дем албаган. Ылдыйкы бөлүктөн турбайбы анда? Ошо тиги жакшы дем албаган жактарынан болот. Ошо жакшы дем алган дем алыш үчүн ошентип дыхательный упражнение жасаш керек. Терең дем алып, оозунан ичке кылып чыгарып, ошентип улам ошондо гимнастиканы жасап туруш керек да. Ошон үчүн вентиляция жакшы болсо, жанакы пневмония да пайда болбойт. Анан боореки азыр эле элдин баары жанакы аптекадан ингаверин, арбидол, интерферон, амизон бүт баарын издеп жүрүшпөйбү? Анын эч кажети жок. Алар эч жардам бербейт. Аны издеп, жок таппай койдум деп паниковать этпей. Алардын ушул ооруга жардам берет деген эч мындай далилденген негизи жок. Ошону жакшы. Анан азыр тиги жана Facebook, социальный сеттерди карасаң, дексаметазон жакшы жардам берип атат деп. Дексаметазон, гидрокортизон, иуфилин алардын эч да кереги жок. Анткени алар коронавируска вирустун өзүнө эч таасир этпейт. Ал бир. А дексаметазон болсо, это гормональный препарат, гормон. Ал болсо оговетер жанакы начар болуп турган, чарчап турган иммунный системаны оговетер басат да, басат. Төмөндөтөт. А биз ошо коронавируска качан каршылык бере алабыз? Биздин иммунный системабыз жакшы болсо. Ошон үчүн эмне үчүн азыр какшап атышат? Антибиотикти ичпегиле биринчи күндөн баштап жасабагыла деп. Анткени антибиотиктер дагы ошо иммунный системаны төмөндөтөт. Ошон үчүн антибиотиктерди жасабай эле ошол жана мен айткан ыкма менен эле чыгып кетиши мүмкүнчүлүк бар да, чыгып кетишке. Бирок айтышат го, канча күн мен парацетамол ичем. Парацетамол ич жана 39-дан ашып кеткенде, анча мынча өзүңдүн состоянияңдай. 39га чейин ичпей эле коюш керекпи парацетамолду? 38,5га чейин ичпей эле коюш керек. Айтып атпайбы? Организм өзгөрүш керек. Канча бийик болсо ошончолук ошол организм ошого ответ берип атат да. Жана температурасы жок адамдардыкы жаман. Анткени температурасы жакшы көтөрүлбөсө, ал бул иммунный системанын начарлашынын белгиси, начар экенин белгиси. Ошон үчүн антибиотиктерди качан ичсе болот? 8-9 күн өтүп, температура түшпөй, жана жөтөлгөндө бир жашыл же болбосо сары какырык, ал жанакы биздин өзүбүздүн бактерия кыймылдаганын белгиси болот. Ошондо жанакы азитромицин ичсе болот. 5 күндөн көп ичпейт аны дагы. Анан эле баягы белгилүү амоксициллин, биз эле илгери даярдап турган же болсо ампициллин, ошолорду жасаса ичсе болот таблетка түрүндө. Допустим, амоксициллинди 500 миллиграмм,
3 маал 7-10 gün azithromycin'de ayttım birinci günü 500 mg bir ele jolu andan keyin 200 mg bir ele jolu күндө 5 günden көп içпеш керек. Başka antibiotiklerdi жанагы үй-бүлөлүк дарыгерге кеңеши эмне антибиотиктер. Анткени бул хрониктер билишет кайсы антибиотик аларга жакшы жардам беришет. Анан жанагыдай эле гормондорду жанагы вируска каршы препараттын эч кажети жок. Анткени ал жана айтылган тиги тастыкталган негизи жок алардын. Бирок жанагы улгайган адамдар, жанагы өнүктүү оорулары барлар, алар мындай бир баракчаны алып алып, күндө өзүн өзү мындай как самонаблюдение деп коебуз да, өзүн өзү мындай байкап туруш керек, байкоо салып, Ошон үчүн эмнеге көңүл буруш керек. Ошондо дем алгандын 1 минутта канча жолу дем алат. Бирок аны үй-бүлөнүн бирөөсү өлчөп бериш керек. Анткени адам өзүңүз деле дем алганыңызды текшерип көрсөңүз аны кантип үйдү шартында кандай жол менен өлчөп алыш керек? Аны оңой эле да. Тиги жана өлчөп аткан адамга айтыш керек. Тиги оору кишиге байкатпай, акырын ичинин кыймылдашы менен же эме көкүрөк көтөрүлөт да дем алганда. Ошону акырын билгизбей 15 секунда санай, 15 секунда санайсың, 4кө көбөйтөсүң, 1 минуттан ичинде сан чыгып калат. Допустим, тиги оорубаган адамдар 18-20 дем алышат минутада. 30дан ашып кетсе, ал жанагы демдин жетпегени, анан адышканын пайда болгонун көрсөтөт да. Ошон үчүн ошо күнүнө ошол демдин санын санап 20-30га чейин коркунучу жок. Анан анын дагы бир белгиси адышканын пайда болгону, монтип жуунуп, ары бери басып, баягы күнүмдүк көнгөн нерсени жасаганда аба жетпегендей болуп, ошондой эме пайда болот да, сезим. Ошондой өкүм что-то жакшы иштебей атат деген эме коркунуч пайда болот. Ошон үчүн ошону ошо үй-бүлөдөн бирөө өлчөп туруш керек. Анткени адам өзүн өлчөгөнү баштаганда же терең дем ала баштайт, же болбосо бат дем ала баштайт, ал туура эмес болуп калат да. Ал биринчи көрсөткүч. Экинчи көрсөткүч, эми аппараттары болсо давлениясын өлчөш керек. Күчөп кеткенде давление ылдыйлайт. Коронавирус инфекциясы күчөп кеткенде давление төмөндөп кетет. Анан дагы температураны өлчөш керек. Айттым, температура жанагы бактериальная инфекция кошулганда, анда температура дагы көбөйөт. Мындай повышаться этип кетет да. Анан жанагы биз айтабыз сатурация кислорода. Ал эмне деген? Ал жанагы кандын кислородко канча процентке ошол бай кислород кошону сатурация кислорода деп коебуз. Ал 90 мындай оорубаган адамдардыкы 98, 99, 100 болот. Ооруган адамдардыкы 92, 91, 90го түшүп кетет. Ошон үчүн аны оңой эле азыр ар бир адамда бизде ар кандай жанакы телефондор бар, Ооба. Сотовый телефондор бар. Ошону ачып, Play Marketке кирип, Samsung Health деген программаны качать алыш керек да. Ошол программада күндө канча кадам жасаганыңды санап берет. Ылый жагындагы ачсаң, ошол жерде определение уровня стресса деген программа бар. Ошол определение уровня стрессаны ачсаңар, ылый жагында мындай бир полоска, ошону басып, анан ошол жерде эрежеси бар. Эмне кылыш керек? Ошол тиги кандын кислородун өлчөгөнгө. Анын үчүн бир эле бармагыңызды, телефондун артында датчик бар, жана видеокамеранын жанында кичинекей датчиктер бар. Ошону акырын бир колуңуз менен отуруп, тынч сүйлөбөй, кыймылдабай, бир колуңуз менен басып, жана уровень определить стрессы дегенди измерить деп бассаңыз, 1 минуттун ичинде каныңызда канча кислород процент бар экенин көрсөтүп берет. Анан пульсуңузду көрсөтүп берет.
спульсунабай ошол жерден көрүп алса болот. Ошентип тияка бияка чуркабай пульс оксиметрди азыр сатып алам десеңер эчтеке жок таба албайсыңар. Аны издебей эле ошол телефондон скачивать этип эле күнүнө өлчөй берсеңер болот, мүмкүнчүлүк бар. Ошол кислород 92-91ге түшкөндө анда адамдын состояниясы оор болгонун себеби болот да. Дәлелдеп берет оор болгондо. Ошондо ана скорый помощьна мобильный бригадаларды чакырып, анан ошолор менен кеңешип туруп, анан больницага барыш керекпи, же барбаш керек, ошол жерде ошо келген врачтар чечиш керек да. Чечиш керек. Анткени адам өзү жанакы парацетамол, анан амоксициллин, ампициллинден башка эч дарыны өзү колдонгонго болбойт. Анткени ар бир дары бул химикалык заттар. Алардын жакшы пайдалуу нерсеси да бар, бирок башка органдарга, анан дагы башка кырс таасирлери бар. Ар бир дарынын эмесин кагазын окусуңар, жанакы тескер таасирлери көп пайдасынан да. Ошон үчүн ошо жанакы мен тияктан окудум, тигини окудум, муну окудум деп эле өзүнө өзү дары, жана эрте антибиотик көзлөрүнө ичип аткандар, дексаметазон алып аткандар, алар өзүнүн абалын кайра оорулотуп, анан доктурга келгенде баягы айла жок, уже оор болуп калган. Алар оорулотуп атат өзлөрүнүн абалдарын. Ошон үчүн антибиотиктерди шашпагыла. Анан тиги компьютер томография деп, компьютер берет 20%, 30%, ал процент эмне? Клиникасын караш керек да, жанакы адышканын барбы же жокпу, жанакы кислород кандай, жанакы Samsung программа менен ошолорду карап туруп, анан бир мындай аракет жасаш керек. Анан аны билбей эле 12%, 20% компьютерный томография деп компьютерга канча акча төлөп, аяка очередке туруп, аяка барып ал дагы бирдемени жугузуп алыштын эч кажети жок. Компьютер анткени жанакындай тромбтор пайда болгондо тиги өпкөнүн сүрөтү өзгөрүлөт да. Анын баарын эле пневмония деп беришет. Бирок клиникасын караш керек да. Клиникасын анан адамдын өзүнүн абалын байкаш керек да. Ал клиникадагы компьютерин алда бул эми жаңы инфекция болуп аткандан кийин баарыбыз эле үйрөнүп келатабыз, күндөн күнгө. Анткени мурун бул белгисиз инфекция болчу да. Түшүнүктүү. Сүйүнжан Токторовна, бизге азыр байланышка чыккан угармандарыбыз бар болуп атат. Биз суроолорун кабыл алып койсок, урматтуу радио угармандар, биздин түз эфирдеги 39 21 90 телефонуна байланышка чыгып, биздин бүгүнкү программабызга катышып жаткан адистен дагы кеп кеңештерин алсаңыздар болот. Алгач азыр угармандын суроосун кабыл алалык, угуп коелук. Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Менин атым Айгүл. Айтсаңыз, мен кошунам бар, 2 күндөн бери температура болуп, 37,5, 38 болот температура, анча-мынча жөтөлөт. Анан сурап атпаймынбы, дарылар ичип атасыңарбы десем, ооба ичемин дейт. Кандай дарылар десем, ушу доктор противовирусный аппарат. Болбойт, кереги жок. Назначение кылган дейт. Арасында да антибиотик да бар экен. Жок. Аклавир, арбидол дейт. Болбойт, алардын эч кажети жок. Ойлонуп койдум да. Противовирусный препарат менен антибиотиктин чогуу ичсе болобу? Кандай учурларда ичсе болот? Анан деги ооруп атканда кантип билсе болот? Кайсыл аппаратты ичкен, кандай препаратты ичкенди, кандай дарыны? Ошону айтып койсоңуз. Жанакы арбидол, ингаверин, антибиотиктин 37,5-38 эч кажети жок. Жанакындай эле суюктукту көп ичиш керек. Түнкүсүнө 1 таблетка аспирин ичиш керек. И жана спрей же болбосо тиги тамакты чайкап туруш керек. Башка эч антибиотик, арбидол, сарбидолдун, гидрокортизон эч кажети жок. Температураны айтпадымбы? Басага алып эле тиги түшүрбөш керек. Канча температура бийик болсо ошончолук вирус бат өлөт организмде. Түшүнүктүү. Дагы бир угарманыбыз бар экен, Сүйүнжан Токторовна. Биз сизди угуп жатабыз. Да, биши салам алейкум, Торакан.
Адамдын өкпөсүндө капиллярлык кан тамыр ошол тромбоцит толгондо ооруй баштайт деп айтып атат. Ал өкпөнүн кыймылдуу капиллярлык кан тамырлары. Ал эми адамдын организминде кыймылсыз капиллярлык кан тамырлары бар. Арка жак, буттун, жамбаштын, куюктун капилларлары кыймылсыз. Ошол жерге тромбоцит толбойбу. Экинчisi кайтыш болгон адамдардын организминде коронавирус өлөбү же өлбөй калабы? Эгерде коронавирус адам өлгөндө кошулуп өлө турган болсо, аны кошумча обработка кылууга кандай зарылдыгы бар? Башка чыгымдарды кетирип. Алимов. Сүйүмжан Токторовна, суроо түшүнүктүүбү? Что-то 1,5-на түшүндүм, акыркысына түшүнбөй калдым. Акыркы эмне деп айтканы жакшы болбой койду. Биринчи суроосуна жооп бересизби? Биринчи суроосу жанакындай тромбтор өпкөдө гана эмес, башка органдарда пайда болот. Башка органдарда болот. Жанакы кичинекей балдардын сүрөттөрүн көрдүңөр го, буттары кызарып, көгөрүп, ошол буттарда кичинекей капиллярда ошондой тромб болгон белгиси да, белгиси ошонун. Бир эле өпкөдө пайда болот деп мен айткан жокмун да. Бул кандын ичинде болгондон кийин кан кай жерге гана барбайт, кай жерде кан жок, баарына барат. Бүт система, бүт органдарга барат. Ошон үчүн бүт органдары мындай вовлекаются, да, бул процесске оорага. Бир эле өпкө менен ченелбейт, ал бир. Тиги экинчи суроосун мен түшүнгөн жокмун. Пневмониядан каза болуп атышпайбы? Эми ошолордо да вирустар өлөбү деген суроо. Мындайда да бизде билбейм, бизде ошо өлгөндөрдүн скрытиясы 100% болуп атабы, анан ошо изилдөөлөр барбы, ага биздин өлкөбүздүн чамасы келбейт. Бирок мен моореки тиги Южный Корея, Италиядан окугандардан да литературный эмелерден эмнени айта алам. Тиги вирус тирүү адамда жашайт. Бирок тирүү адамда жашаган менен баягы адамдын көз жумулгандан баягы катаганча чейин 2 саат кетет да, ошо 2 сааттын ичинде он может быть тияк-биягынан вирус чыкса болот. Дагы бир угармандын суроосуна калык. Биз сизди угуп жатабыз, сиз түз эфирдесиз. Эми жана айтпадыбы? Соткадан жанагы анализдерди кандай текшерсе болот, ошонун жанагы эмесин мен укпай калдым. Кандай чыгыш керек соткага? Соткага Play Market ачасыз. Play Market жок, мындайда Samsung, Google'дан кирип Samsung Health дегенди, английске жазылган эми тиги Samsung ден соолук деген программа экен бар да, Samsung Health. Ошону табасыз дагы, анан Play Marketке скачивать этип аласыз дагы, анан пайдалана баштайсыз. Түшүнүктүү. Дагы бир угарманыбыз бар бизде азыр байланышта. Саламатсыздарбы? Мен Шаарынан мына бүгүнкү күндө ушул коронавирус илдетине болгондар, жак эле ушул ооруп жаткан учурда дарыгерлерге кайрылганда сразу эле ошо антибиотикти жазып атышат да, азитромицин ичип эле кичинекей балдарга деле ошону жазып атышат, чоңдорго деле ошону жасап атышат. Анан ошол эле учурда кээ бир дарыгерлер, мисалы үчүн телерадиолордон уксак, акыры ичпегиле деп бимисине ишенсек болот. Анан экинчи суроом ошол 3-4 жаштагы балдарда жана ингалятор аппараттар бар эмес, ошо менен физраствор менен ингаляция кылсам болобу жөтөлүп аткан учурда? Канчалык ушул аппараттар жардам берет? Эми биринчи что-то половину я прослушала. Антибиотиктерди барсак сунуштап атышат дарыгерлер, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу дейт. Балдар чоң кишиге караганда муну мындай оңоюраак жеңишет да бул вирусту. Анан ошо биздин балдар биз мындайбыз да, ишке барам деп тиги температурасына парацетамол берип же тиги 1-2 күн жөтөлүп калса эле эчтекени күтпөй эле антибиотик менен басак алып эле дарылайбыз да. Баарыбыз ошонтойбуз, 100% ошонтойбуз биздин эл. Биз антибиотик вообще башкача таасир эткенин биз аны унутабыз, биз аны ойлобойбуз. Азыр биздин эл антибиотикага мындай сезими аз да, чувствительность жоготуп койгонбуз биз. Анткени биз аптекадан барып любой антибиотикти алып, баягы мурун бош убак кезде каалаганыбызды алып
канча кымбат болсо ошону алып биз баса ичип, эми жанагы мурунку жөнөкөй антибиотиктерге биз сезимибизди жоготуп койдук. Сезим жогулгондо ал антибиотик бизге таасир эте албайт. Ошон үчүн балдарга антибиотиктин бериш кереги жок. Жанагындай эле обильное питье, сүткө тиги на кончике ножа соданы кошуп туруп анда бериш керек. Ингаляцияны жанагы небулайзер менен эмне бересиңер энди? Ошол эле дагы щелочь бересиңер, башка эчтеке бербейсиңер. Тиги ингаляция кылганга. Ал эки анан бала өзү бат дем алат. Баланын тиги жашына караша жана частота дыхания деп коебуз, ана айрылманып турат да. Допустим, 1 айлык бала 50-60 жолу дем алса, 5 жаштагы бала 25-30 дем алат да. Ал чоң адам менен салыштырма, ал тиги жана одышканын белгиси. Бирок баланын ар бири өзүнүн жашында өзүнүн нормасы бар, канча дем алыш керек. Ошон үчүн бат эменип атат, жөтөлүп атат. Жөтөлсө бергиле, суюктукту көп бергиле, температурасы өтө бийик, судорога берсе, парацетамол бергиле, судорога берсе, көптөлө тиги парацетамолго көңүл бурбагыла да, суюктукту бергиле. Башка эчтекенин кереги жок. Экинчи суроосу болду го, физраствор менен ингаляция кылганга болобу деп. Эми физраствор менен ингаляция жумшак какырык чыкпайт баары бир мында. Какырык чыкпайт. Ал тиги ингаляцияны биз какырык жеңилдетип, бирок жанагы илгери азыр билбейм, баарыбы жанагы бир копеечный мукалтин, сукалтин деген немелер бар болчу. Ошонун ичинде деле сода бар экен, кийин байкасак. Ошол эле сүткө соданы кошуп алып эле ошону берип, ингаляция кылсаңар астмасы жок болсо көп деле негизи жок. Бирок жылуу ингаляция жылуу суу менен физраствор болсо дагы жылытып алып берип көргүлө. Аны мен айта албайм. Дагы бир угарманыбыздын суроосун кабыл алып коелук. Саламатсыздарбы? Менин суроом төмөндөгүчө болмокчу. Мен жолдошум тиги сахарный диабет менен оорутса, анан могу коронавирустан паника болуп атабы билген бир интернеттен карап эле укол алып атат да, бир мындай киндигинин гепаримби эмесине сайыш керек экен, короче, очередь деп. Анан ошол туурабы, туура эмеспи? Негизи кандай ошо кант диабети барларга кандай? Мен айттым го жанагы эми дем алып атканы кыйындап атат. Бул сахарный диабетти сразу эле ооруп калыш керек беле, же мындай постепенно барып ооруп калабы, ошону сурайын деп. Бул мындай да, бул ар бир адам өзгөчө. Баарыбыз окшош эмеспиз. Бирөөнүн жанагы иммуно системасы күчтүү, бирөөнүкү начар. Жанагы өнөкөттүү оорулары болгон адамдардын иммуно системасы начарлайт. Сахарный диабет ошонун ичине кирет. Ошон үчүн силер сахарный диабет болуп уже алып атса, жанагы, мен түшүндүм, гепарин алып атса керек, тиги эмесин тегерегине, киндигинин тегерегине. Ал ошол гепарин дагы жана канды коюлпагандын эмеси болот, себеби болот. Эми эмесин абалына караш керек да. Абалына карап, одышка болсо, анан жанакындай тиги дем алганы 1 мүнөттө 30дан ашып кетсе, анан жана сатурация кислородун алып жасай билбейм аны. Анан давлениеси түшсө, сахары көбөйүп турса, сахарный диабеттин дарысын үзгүлтүксүз ичиш керек. Диетаны жакшынакай 2 эсе жакшы кармаш керек. Оору таза түрдө чалабыла биз кармабайбыз, кыргыздар, көңүл бурбайбыз. Ама бул жерде абдан мындай строго кармаш керек диетаны. Жанагы доктор назначать эткен бүт сахарный диабеттин дараларын ичиш керек. И жанакындай эле тиги канды суюлтуп аспирин, же болбосо аспирин азыр кереги жок, укол алып атсаң кереги жок, үстүккө босток болуп анан кровотечение башталат. Рахмат, сизге ыраазычылык билдирели. Сүйүмжан Токторовна, биздин программабызга катышып, кеңештериңизди бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүнкү Радио Клиника 118 программасынын алкагында коронавирус жана пневмониядан дарылоо жолдору деги эле ушул багытта иштеп
иштелип жаткан жаңы алгоритмге ылайык дарылоо кандай жүргүзүлүп жатат, жарандар эмнелерди эске алышы керек? Мына ушул жана башка суроолорго адистен жооп алып бердик. Биздин программабызга үй бүлөлүк дарыгерлер тобу ассоциациясынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, коронавирусту дарылоонун жаңы алгоритмин иштеп чыккан топтун мүчөсү Сүйүмжан Мукеева менен түз эфирде маектештик. Саламатта калыңыздар.